Саламатсыздар. Мен аты Мансур Аблаев. Бүгүн ошо ишкерликтин талкуусу боюнча негиздөөчү же болбосо и- башкарма дейбизби, эмне дейбиз, жетекчи дейбизби, ошол кара жумушка аралашыш керекпи же болбосо анын жумуштары маанилүү болуп, жанагы өнөктөштөрдү табып, жарнама жагын карап, сатуулар жагын карап, ошол жактарын мындай стратегиялык иштерди жасап, бул нерселерди болсо башка кишилер жасаш керекпи дегендей маселеде кандай жооп берет элем деп. Негизи ар бир кишинин өзүнүн жумушу бар, өзүнүн жумушун аткарыш керек. Жанагы айтат эмеспи, бөдөнө сойсо дагы касапчы сойсун депчи, эксперттер болот. Ошо ар бир киши өзүнүн убактысын туура баалап билип, ар бир сааты же болбосо ар бир күнү канча турат дегендей ошол жакшы суроо да. Ар бир кишиден сурасак болот, сиз өзүңүздүн убактыңызды баалап биле аласызбы деп, сиздин убактыңыз канча турат деп, акчалай баалай аласызбы деп. Ошого жакшы суроо да. Эми ар бир киши ошол ар бир сааты канча кошумча нарк алып келип атат, ошого жараша болот. Мисалы үчүн мен моуну азыр өткүзүп атканымда, мунун баасы бүткөндөн кийин баасы эми билбейм, бир 1000 сом турат деп коелу. 1000 сомдун деген мен могул жерде 15 мындай жыртыкчасын жасасам, ошону бөлүп баарын чыгарып тастагандан кийин ошо канча баалуулук мен алып келип атам ушул кыймыл аракети менен деп. Же болбосо мен жаңы өнөктөш издеп, мисалы үчүн чет өлкөлөрдүн жаңы өнөктөш издеп, ошол табылып, ошол менен кол коюшуп, келишим түзүшүп кала турган болсок, ошол канчалык баалуулук алып келет дегенде ошондой маселе да. Анан биз өзүбүздүн убактыбызды көп учурда туура баалай албай, мисалы үчүн кээде мындай баалуулукту аз алып келе турган нерсеге көп убактыбызды коротуп коебуз. Ойлойбуз, мисалы үчүн жумуштан кийин үйгө келдик дагы, ал убакта деген биз бошпуз, ошол убакта ошондой нерселерге кылсак болот деп. Огород чабып кетебизби же болбосо чөп чабып кетебизби, мунун баардыгы ошо убакыттын текке кеткендей болуп элестетсе болот дегендей. Мисалы үчүн мен эгер жанагы операционный система деп коет, Windows'ту компьютерден кайрадан коюп, кайрадан өзүм жасасам болот, ага деген мен 3 саат 4 саат убактым кетет. Ошол убакта деген мен башка нерсе жасашым керекпи? Мындай ойлосок болот, бошмунга баары бир ошону жасап кое берейин депчи. Бирок ар бир кишинин убактысы ченемдүү экен да. Ар бир кишиде суткасына 24 саат бар. Ошол 24 саатты кандай эффективдүү колдонобуз дейт. Уктаганга убакыт керек, өзүбүздү эс алдырганга убакыт керек. Эгер мен компьютер установка кылып отуруп кала турган болсом, анда мен өзүмдүн уктай турган убакыттын кемин чыштайм дегендей. Ошол убакта мүмкүн мен отуруп эс алышым керек беле дегендей ушундай маселелер да. Эми мындай да, 3 саат өзүмдүн убактымды коротомбу, же болбосо 500 сомго бир адисти алып чакырып, ошону жумушту жасатамбы. Ошол жумушту жасата турган болсом, ошол убакта мен башка нерсе жасасам болот. А таза болбосо ошол убакытты деген эс алууга коротсом болот. Мисалы үчүн эс алуу деген бул эмне? Бул деген өзүбүздүн организмибизди восстановление деп коет, калыбына келтирүү убакыты. Ошол убакытты деген биз туура колдонуп, организмди калыбына келтирсек, анда эртеси күнү жакшы эффективдүү иштерди жасасак болот дегендей да. Анан башка маселе болсо, бул жанагы жетекчи деген кабинетинен чыкпай эле отуруп эле менин жумушум башка, өндүрүшкө мен аралашпайм, ал жактын өзүнүн кишилери бар, ошолор кыла берсин деп койсок, анда мындай иерархия элестетсек, башчы турат, анын жардамчылары бар, андан кийин отделдин башчылары бар, андан кийин линиялык кызматкерлери бар десек, ылдый жакта эмне болуп атканын көйгөйлөрдүн баардыгы жок болуп калат да. Кабинетке киргенде жалаң жардамчылар аркылуу же болбосо орун басарлар аркылуу коммуникация болуп калганда маалымат ылдый жактан өйдөгө жетпей калат. Ошон үчүн деген ар бир ишкананын ичинде деген маалыматты мындай каналдар деп элестетсек, ошол каналдар аркылуу маалыматтар ылдый түшүп турса, бул эң жакшы жер да. Өйдөдөн ылдыйга чейин түшүп, ылдыйдан өйдөөгө чейин жетип, жана мисалы үчүн көп жерлерде официанттар бар го. Официанттар деген алардан ошолор деген кардарлар менен эң жакын контакт ошолордо да. Ошолордо деген маалымат көп болот. Кимге эмне жагып атат, кимдин кандай каалоо тилектери бар деле, жана ошондой ушундай дегенчи. А
ишкананын ээси болсо аралашпай жүрө бере турган болсо ошол жерде эмне болуп атканын ал билбейт дагы да. Ал деген барып туруп бир кичинекей көйгөй чыгып чоңоюп анан барып жарылмайынча билбей калса бул деген аябай жаман. Эгер каналдар жакшы иштеп тура турган болсо алдын ала билип ошондой нерселерди кичинекей зародыш болуп турган кезинде билип турса ошого реакция кылып ошого керектүү иш аракеттерди жасап туруп ошону убагында жойгонго аракет кылып ошондой болуп турат да. Ошол ошо каналдар аябай маанилүү болот, маалыматты нары бери жүргүзүп маалыматтарды билип. Анан кийин японецтер айтат экен, негизи ошол гемба деп айтып коет. Бул гемба дегени ошо баалуулук түзүлүп аткан жер деп айтат да. Мисалы үчүн эмеде ресторанда алсак баалуулук түзүлүп аткан жер бул кухня. Ошол жерден тамак аш жазылат, кошумча нарк ошол жерден жасалып жана тейлөө болуп аткан жер. Негизги зал деп коелу. Тамак кайсыл жерден тартылып атса ошол жерди дагы гемба деп коет да. Эгер башчы ошол жерге кошо аралашып ошолор менен кошо жүрүп ошол жерди көрө турган болсо ошол жакшы болот, гемба деп ошону айтат да. Гемба деген негизи ошо эме экен, мындай уюшкан топ сыяктуу кылып туруп ошол андай мындай маселелерди талкуулап чечүү боюнча ошону айтат да. Ошол анан кийин мындай нерселерди мен оюмча негизи азыраак жасаганга аракет кылыш керек. Жасаганда бир эле учурда эгер кишинин өзүнүн көңүлү отурган болсо. Анткени жалаң эле компьютер чукулап кагаздарга ручка менен кол коюп отурган деген бул өзүнчө жумуш. А мындай жумуштардын болсо медитация катары мындай мээдеги жана тиги бул ойлордун баарын токтотуп коюп ушу медитация сыяктуу кылып караса бул жакшы нерсе деп ойлойм. Эң башы билебиз да, ишкерликти деген бул чыгармачылык катары карашыбыз керек. Бул ар бир жазып аткан нерсебиз, бул өзүбүздүн ойлоп тапкан нерсебиз болот да. Бир кишинин негиздечүүнү ойлоп тапканы же болбосо ошонун жааматы 3-4 киши отурган болсо же гемба дегендей сыяктуу топ түзүп ошолор менен акылдашып, ону мисалы үчүн чехол дейли, ушунун ичине кийиз салынат да. Ушу кийиз салганда деген кандай кылып туура жасайбыз, кайсыл жерине тесиктери болуш керек, кандай болуп туруп бул бекилиш керек, кандай болуп тешилиш керек, бул деген чыгып кетпей тургандай болуш керек, кандай салмакты көтөрүш керек, бул жерге кантип тигилиш керек деген ушунун баардыгы бул деген аз аздан ушул кошулуп барып туруп бир продукт катары чыга тургандай да. Ошо продукттун өзү деген мындай жакшы болуш керек деп, ушул ал жакшы болуш үчүн аябай ойлонуш керек, жасап көрүш керек дегендей ошондой болуш керек. Ошо бул эми мындай мисал катары эле эмнеп атам, ар бир жерде алсаңар да, мисалы үчүн кухняны алсаңар, ал жерде тамактын бышканы, рецептурасы, кандай ичинде ингредиент дейт, ошону ичинде эмнелерден жасалат, ошол продуктылар каяктан келет, жакшы продукт болсо жакшы тамак чыгат дегендей ошондой. Аны деген тейлегенде кандай кылып жасайт, ошондой маселелер көп. Ошондой маселелерге эгер жооп табып жасай турган болсок, анда жакшы болот. Негизи мындай бизнести карай турган болсок, бир чоң бизнес бул, мындай бир чоң шаар сыяктуу көрүнүп, анан жана декомпозиция деп атпадык белек, ошо майда бөлүктөргө бөлгөндө ошонун ичинде ар бир бөлүгү, мына мисалы үчүн ошонун бир бөлүгү эле, кичинекей бир бөлүгү. Ошол бөлүктүн ичинде мындай маселелер бар. Бул эмнеден жасалат, кандай болот дегендей ошол майда маселелерге жообун таап, ар бир нерсеге жообун таап туруп анан кайра ошол жана майда бөлүкчөлөрдү кайра чогултканда ошондо жакшы туруктуу бизнес болот деген ойдомун. Ошо ишиңиздер илгерилүү болсун, талыкпай иштеңиздер, буюрса жакшылыкта көрүшүп жүрөлү.